Assalamu alaikum. Күнөсканадагы ишибизди улантабыз. Бүгүн мен күнөсканамдагы томат, помидорлор жөнүндө сөз кылабыз. Мына помидорлордун эгилгенини мындай айтканда 4 же 5 февралда ушу урук отургузулган. Анан бир 40 күндөй көчөт болгон, андан ары мына бүгүнкү ушу июлдун башындагы абал ушу. Буга чейин мен үй билем, кеминде бир 30 килограммдай түшүм алдык. Ар бир сабагында мына көрөтөсүздөр, ушунчадан мөмөсү бар. Мөмөсү оор. Жалбырактарын көрүңүздөр, саламат. Оору жок. Адатта жанагы дасыккан багбан дейбизби, дыйкандар, күнөскана дыйкандары жана үстүн чикенкелеп коет экен, төбөсүн кыркып. Мен тим койдум, канчага чейин барат экен деп. Бүгүнкү күндө мына ушул bir kalp айтпасам 3 metrege жетип калган көчөттөрүм да бар. Мындай. Анан бул помидордун өстүрүүнүн өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү бар. Бир канча убакыттан кийин мунун ылдыйкы жалбырактарын ылдыйдан баштап кыркып келиш керек. Жалбырактар менен сүйлөшүү керек. Бул жалбырактар көп нерсени сүйлөп берет. Өзү жөнүндө жалбырактары сүйлөйт, адатта мөмөсү сүйлөйт. Şu жалбырактардын абалына жараша буга качан суу бериш керек, канча суу бериш керек, эмне дары бериш керек, бул денеге эмне жетпей атат. Дары дегенибиз эмне азык бериш керек, ушуну помидор өзү айтып турат. Менин үйүмдө эки эле жөөк помидор бар, эки ушу күнөскананын жөөгү, ар биринде 3төн. Мен кээ бир каталарым жана ушуну 3 катар эккен экенмин. Бул помидор үчүн чындап айтканда бир аз тыгызыраак болуп калган, бир аз ушу кыйынчылык менен өсүп аткандай көрүнөт да мага. Бирок муну мен жанагындай күнөскана багбандарынын интернеттеги, WhatsApp'тагы топтору бар, ошол жака койгондо алар айтат, сонун өсүп атат дейт. Мен өзүм да карасам, түшүмдөрүнөн жакшы эле өсүп атканын байкайм. Мына ылдыйкы жалбырактары кыркылгандан кийин мына ушундай ылдый шуулдап, шамалга оңой. Кээ бир жалбырактары куурай баштагандар бар, аларды да биз кыркып турабыз. Бул жалбыракты кыркуу деген помидор үчүн өтө оор абал экен. Башка өсүмдүктөрдө да бар го, бирок помидор үчүн өтө оор. Себеби адам денесин кырккандай эле бул көбүрөөк кыркып койсоңуз, туура эмес убакта кыркып койсоңуз, бул да ооруйт экен. Ал оорусунан эгер жеңиш үчүн мунун өзүнүн ооруга каршылык иммунитет системасы начар болсо, түбү менен ооруйт, мөмөлөрү да ооруйт. Эми мөмөсү боюнча бул өзүнчө бир сөз. Бул мен помидорлорумдун даамын мен силерге жеп көргүлө деп айта албайм, анткени анын мүмкүнчүлүгү жок, бирок муну жеп көрүш керек да. Бул колдо үйдө өстүрүлгөн помидордун даамы базардагы помидордон айырмасы бар. Мен ойлоп койдум, базардагы помидорлордун демек дээрлик көбүн, менимче дээрлик баардыгын эле ошо бизнес, коммерция, базарга алып чыгып сатыш үчүн ар кандай дарылар менен дарылайт окшойт деп. Себеби мен базардан алып келген помидор менен өзүм жеген, өзүм өстүргөн помидордун айырмасын жеп көрсөң асман менен жердей. Ушундан менде күмөн да пайда болот. Ал помидорлордун зыяны канча болду экен? Мына биз кафелерде, ресторандарда күндүр-түндүр ушу шакарап, салат, ушу помидор менен да. Алар каяктан алат? Базардан алат. Базар каяктан? Бүгүн күнөсканадан. Өзбекстандыкы да күнөсканадан. Кандай болбосун? Аны мына өзүңүздүн колуңузда өстүрүлгөн помидордон айырмасы бар. Мен помидорлорго дары койдум. Ал дары эмне болгон дары десе, ооруларына гана каршы. Болгондо да мына курт кумурскаларга каршы дары. Калган бардык витаминдердин дагы дээрлик бардыгы өзүбүздүн табий витаминдер. Мен чөп чиритем, анын кийинки сабактарыбызда дагы көрсөтөбүз го. Атайын ошо бочкаларда чөп чиритем. Ошол чөптөн, кыктан, көңдөн, анан органикалык витаминдарды берем. Органикалык. Аны да ишенген дүкөндөр, могу Ош базарынын жанында Агровет Азия деген дүкөн бар. Мен телефонун коем буюрса. Мына ошол жерде жигиттер сонун дарыларды бизге берет. Жанагындай кээ бир дүкөндөрдө эптеп эле помидор кызарып, чоңоюп, эптеп эле сатыкка чыга турган даражада эмес. Өтө олуттуу дүйнөлүк практикасы бар. Олуттуу дүкөн фирмаларды кынап келишет. Бирок мен алардан дагы аз эле алам да, көбүнчөсү мына ошо өзүнүн табий. Мына ылдыйын көрсөңүздөр, мен помидорлорумдун ылдыйында мына ошондой бир нерсе бар. Мынагу тамыры мына астында топуракка чейин, мына мен силерге оңойраак көрсөтөйүн. Мынагу топуракка чейин көрдүңүздөр, опилкасы бар. Мына топурак дайым ным. Мына топурак. Топуракка чейин опилка таштаганбыз.
чирип калган, 1 жылдык турган. Анан мындагы үстүнө чөптөрдү таштап коюп, өзүнүн жалбырактары үстүндө тура берет. Сугарганда мына ушунун үстүнөн сугарылгандыктан мына ошо жалбырактагы кубаттын бардыгы түшөт. Мунун фишкасы эмнеде? Мунун сыры эмнеде десе, помидорду эмне помидор кылып атат? Же дары, же топурактын кубаты. Топурактын кубатын ким берет? Каяктан топурак кубат алат десе, бул топуракка кубат берген Аллах субханаху ва таала жараткан макулуктар бар. Бактериялер. Мына ошол бактериялердин тамагын берсеңиз, топурак кубаттуу жана ошол кубат помидорго өсүмдүккө өтөт. Топуракка кубат бербесеңиз, эгерде сиз химия берип койсоңуз, аны бактерияны өлтүрөт, топурактын бактериясын. Жана помидор мына ошол өлгөн бактерия менен тамактанат. Өлүмтүк чиринди менен. Өзү өлүмтүк чиринди менен азыктанышы керек, бирок ууланып өлгөн эмес. Табий өзүнүн өлүмү менен. Кээ бир бактериялер 20 секунд жашайт, кээ бирлер аш барса 1 мүнөт жашайт. Ушундай тез жашап өмүрүн өткөргөн макулуктар бар да. Мен ошого мынагу табий өзүнөн чыккан ушул азыктарды беребиз. Ушундан чыккан азыктар өзүнүн суу менен барат. Анан сууну да биз помидорго жана кранттын суу менен сугарбайбыз. Тагыраак айтканда кранттын суун тундуруп, 1 сутка, 2 сутка туруп, анан ушу бөлмөнүн температурага келгенде гана биз беребиз. Помидордун да бир өзгөчөлүктөрү бар. Булар 35 градустан нары өтсө чаңдашпайт. Мына гүлдөрүн көрүңөр. Атай чаңдашуу үчүн биз температураны түшүрөбүз. Эми мындан бuyагына мына азыр менде 43 градус болуптур. Теплицанын ичинде өтө эле чоң. Мен атай теплицанын үстүндө көлөкөлөткөнмүн. Ошого карабай бүгүн мына аябай ысык күндөр болуп аткандыктан майлабыз жок. Анын үстүнө аба дагы туруктуу болуп калды. Тынып калды аба, шамалда болбогондуктан эми ошо 3 метрдеги помидорлорум балким чаңдашпай калышы мүмкүн. Анткени могу гүлүндөгү чаңдаша турган өзүнүн чаңы, мындай айтканда уругу аябай ысык температурада эрип калат экен. Ошо эрип түшүп мындай жармашпай калат экен да. Буга эми жөнөкөй ыкмалар дагы бар буну отургузуу үчүн. Аны да башка бир сабактарда айтабыз. Атай чачса болот. Жанагы дүкөндөн алынган дарылар да бар, чаңдаштыра турган. Бирок табий дарылар бар. Кадимки эле сүттөн, кадимки эле йод, марганцовканын жардамы менен жасалган ушундай чачмалар бар. Алар менен чаңдаштырса болот. Мына ушу жалбырактар сүйлөйт. Мисалы үчүн, мына помидордун мына абалы азыр ушул түпкө бир аз суу керек. Мына колун көрдүңөрбү, өйдөгө кылып турат. Эмне десе суу сурап атат. Мага суу бергиле деген. Бир аз суу бериш керек. Бизде көбүнчө помидорду 10 күндө, 15 күндө бир сугарып коет да, жалбыракты окубайт көпчүлүгү. Окуса бир аз суу берип турса да болот, мындай суранган. Кээ бир жалбырактар бар, мисалы үчүн мына ылдый карап тургандар бар. Мунуга башка нерсе жетпейт. Муну менен сүйлөш керек. Эмне жетпейт? Бул жана колун түшүрүп бир проблеманы айткысы келип аткан өсүмдүк бул. Мына бир түптөн мен окудум эле, ошо бир 30-40 килограммга чейин алса болот деп. Мен реалдуулугунда айтам, алса болот экен. Бул мен быйылкы биринчи жолку дыйканчылыгым помидор менен иштеген. Жана мен эми өзүмдү сооротпойм, бирок биринчи жыл үчүн журналистке мындай түшүм менимче жакшы эле жетишкендик болсо керек. Теплицанын чайы өсүп кетти. Тердей баштады, 43 градус. Мен муну менен силерге, урматтуу көрүүчүлөр, эмнени айткым келет? Өзүңөрдүн колуңарда өстүргөн тамакка жетпейт. Мына ушу кыргыздын көбү жер үйдө жашагандары бар. 4 метр чарчы болсо да өзүңүздөр эгип, үй бүлөңүздөргө өзүңүздөр беришиңер керек, туугандар. Биз тилекке каршы бардын базардан алабыз. Базарда киреше болсо, бардык нерсени сулуу кылып, жакшынакай кылып чыгарып берет. Кантип чыгарып атат биз билбейбиз. Натыйжада аллергия, натыйжада ашкадан оорулары, ичеги оорулары, инфекциялар, натыйжада эми койчу эми көп оорулар, биздин зат алмашыбыз бузулуп атпайбы? Мен жана туура тамактануу боюнча сүйлөп чыкканым мына ошол теплицаны кургандан кийин башталды. Мен келечекте этапта адамдардын өздөрү тамактарын өздөрү кылсын деп ошого үгүттөгүм келет. Анткени күнөскананда жакшы жактары аябай көп. Көчөдөн келгенде үйгө күнөсканага киресиң, кийинип алып, мына ушул жерде 1-2 саат алек болосуң. Үйдө балдарың да иш менен алек. Өзүнүн жеген тамагын өзү чыгарып аткан бала бул тамактын кадырын билет. Өзү сугарат, өзү отойт. Тигини кылып койдуңбу, муну кылып койдуңбу деп сурайсың.
тилекке каршы азыр балдардын көбү телевизор, интернет менен отуруп калган учурда балдарды иш менен алек кылууда чоң проблема. Ошон үчүн мен бул күнөскананын ушу фазилетин ушуга деп айтам. Мына ушул мен помидорлорум Кудай буйрса, жаныбызда чакан дүкөн бар. Ошол дүкөнгө мен үй билем күнүнө бир 10-15 килограмм берип турат. Элдер да мындан пайда көрөт. Буйрса сатыкка коюлгандан кийин эми муну үшүрүн да төлөшүбүз керек. Үшүрүн да беребиз иншаллах. Беребиз. Үшүрү 10-1 түшүмдүн. Мына ушундай. Аллах таала үшүр жеткиргенге насип кылган болсун бардыгыңыздарга. Мына ушундай өсүмдүктөрдү өз колуңар менен өстүрүп, өзүңөр жейишиңерди мен тилейт элем. Салам алейкум.